Kutman geç dostlar. Bugün 1 sentyabr bilim günü. Bugün ошо билим берүү тармагы жөнүндө bir video тартайын чыгарайын деп ойлоп жаттым эле, бирок кечээкү Ош областында болгон ипподромдогу көк бөрү оюнунда чыккан жаңжал, ал окуянын бүгүн уландысы болуп, абдан нааразы болуп, ошол окуяга абдан маанайым түшүп, ошол бүгүн биримдик жана ынтымак жөнүндө кеп кылайын деп чечтим. Биз Кыргызстан өзү кичинекей дагы өлкө эмеспиз, чоң дагы өлкө эмеспиз. Ошо Кыргызстан биз кичинекей өлкөбүз деп саясатчыларыбыздын баары тең ошону айтып, ошондой көндүрүп койгон. Бирок чынын карап келсек, бизге бир канча экономика, бир канча Европанын өлкөлөрү биздин ошо территорияга батып кеткендей бир чоң территориябыз бар, аймагыбыз бар. 200 000 квадратный километр. Бирок ошол эле убакта өтө чоң дагы өлкө эмеспиз. Ошол чоң өлкө болбогон үчүн, кичинекей өлкө болбогон үчүн биз ошо 7 областка бөлүнүп, башкарууга оңой болсун деп ошо бөлүнүп койгонбуз. Мындай административдик, территориалдык жактан 7ге бөлүп башкарабыз. Бирок бул жөн эле географиялык бир бөлүнүү. Эч кандай муну бир саясий элдин арасында ошо өз ара бир жаңжал чыгарсын, бөлүнөлү, бири-бирибиз эрегишип окат кылалы дегенди билдирбейт. Мисалы үчүн Германия федеративдик бир өлкө. 16 федеративдик жерлери бар. Бул федеративный, аларда жерлер өзүнчө мындай почти независимый деген билдирет. Швецияда 21 ленге бөлүнөт. Бирок эч качан ушул немистердин арасында, шведтердин арасында, бизден дагы чоң өлкөлөрдүн арасында биз силерге караганда тазараак сүйлөйбүз, биз силерге караганда маданиятыбыз бийигирээк, биз күчтүүрөөкпүз, биз кыйыныраакпыз деген эч качан уккан эмесмин, жолуктурган эмесмин. Кайра тескерисинче биз ушундай көп чоң жерибиз бар. Ошон үчүн биз саякаттай алабыз. Биз башка ушу областтарга барып, алардын ошо кухнясын көрүп, алардын ошо айырмачылыктарын таанып жүргөн биз үчүн кызык деп абдан сыймыктанышат. Биз болсо алардын акценттери биздикине караганда бир жер, мисалы үчүн түштүк менен түндүгү, батыш менен чыгышы, акценттики биздикинен дагы ого бетер айырмаланат да. Бизде түштүк диалект бар, түндүк диалект бар болгону. Анан ошону бир чоң бир маселе кылып, ошо бөлүнгөндү бир адат кылып алганбыз да, саясат деңгээлинде. Эми кечээкү окуя боюнча бул жөн эле бир спорт. Ал спортту биз бир конфликтке айлантып, бир жаңжалыкка айлантканыбыз өтө туура эмес көрүнүш. Мунараматылык чубагачыбыз айтты эле, эгерде ушундай оюндардан бир чыр чыга турган болсо, ошол жерде элдердин талаш тартышы чыга турган болсо, анда андай оюндарды кылбай эле коюш керек деп, анда ал арамга кирип калышы мүмкүн депчи. Тескерисинче бул оюндар биздин физикалык жактан күчтүү болушубузга алып келиш керек. Бир эле ниети болуш керек бул оюндардын. Бул мусулмандар физикалык жактан күчтүү болушубуз керек. Анткени жараткандын алдында, Алла Тааланын алдында күчтүү мусулман, алсыз мусулмандын алдында, алсыз мусулманга караганда дагы жакыныраак деп раматлык чогажыбыз айтты эле. Демек, мындай оюндар ушу бир эле максат менен өткөрүлүшү керек. Бул элибиздин ден соолугун чындоо, физикалык жактан күчтүү болсун деген ой менен. Биз кыргыздар ушу акыркы эле бир канча жылдын ичинде, 2-3 жылдын ичинде деп коелучу, өтө чоң сыноолорду өткөрдүк. Ошол сыноолордун жыйынтыгы ушу элибиз биримдиктүү болсок, бирдиктүү, ынтымактуу болсок, баардык сыноолорду жеңе эткенбиз деген бир жыйынтыкка келдик. Пандемияны алалы, элибиз ушу бирге турган үчүн, жаштар чыгып, волонтерлор чыгып, жардам берген үчүн ушул чоң сыноодон аман эсен чыгып кеттик. Тажикстан менен кагылышуу болгондо баткен үчүн баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турду күнү түнү. Эми азыр эмне болду? Бир аз тынчалып калдык эле, өз ара жаңжалдарыбызды кайра баштадык. Урматтуу мекендештер, бул нерсени токтотушубуз керек. Эгерде ич ара ынтымак, биримдик болбосо, анда бизге экономиканын да кереги жок, билимдин да кереги жок, саламаттык сактоонун да кереги жок. Илгери ошол географиялык айрымдар үчүн
географиялык бир кыйынчылыктар үчүн ошо кыз алышып беришпей, тоону акча өтө албай, ошон үчүн ушундай бир көрүнүштөр болуп келген. Бирок азыр эмне? Азыр элдин баарында унаа бар, машина бар. Мурдагы президентибиз түштүк түндүк жолун баштаса, азыркы президентибиз аны бүтүрүп атат. Биз ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, учактар мына күн сайын 2-3 рейс болуп учат, түндүк түштүк каттап. Биз ушул жол инфраструктура жагынан бөлүнгөндү жеңип атабыз, бирок акыл эсибизде ушу бөлүнгөндү жеңе албай атабыз. Мен ушу бардык мекендештеримди биримдикке ынтымакка, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганга үгүттөйт элем, чакырат элем. Өлкөбүздө ынтымак болсун, өнүгүү болсун, өсүү болсун.